Мамлекеттик тил күнүнө карата окуу жай 3 айлык жарыялады. Анда кандай иштер аткарылат? Француз тилин үйрөткөн борборлор ишке кирет. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Ошмуга келип билим жаатында сүйлөшүп кетти. Иорданиянын министрликтери Ошму менен тажрыйба алмашат. Агартуу тармагына зор салым кошкон Абдыган Абдывалиевдин 70 жашы илимдеги 50 жылдыгы белгиленди. Ошму 30 000 долларга чейин бааланган койлордун жаңы тукумун изилдеп баштады. Ош мамлекеттик университетинде бир жума ичинде орун алган жаңылыктарды таныштырып, эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу, саламатсызбы? Ош мамлекеттик университети менен Франция француз тилин жеңил усул менен үйрөткөн борборлорду ишке киргизүүнү пландоодо. Бул тууралуу аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси менен окуу жайдын ректорунун жолугушуусунда талкууланды. Учурда университетте француз тилин окуткан эксперименталдык тайпалар иштеп жатат. Жолугушууда дагы башка кайсы маселелер кеп болгондугун толугураак Мерим Айтмаматова айтып берет. Франциянын Кыргызстандагы элчиси Николя Фай Ош мамлекеттик университетинде болуп, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат менен жолукту. Жолугушууда ректор университеттин ишмердүүлүгү тууралуу маалымат берип, Франция элчилиги жана француз университеттери менен кызматташуу тууралуу сөз кылды. Тараптар Франциядагы жогорку окуу жайлар менен кызматташуу алакаларын бекемдөө, билим берүү программаларын ишке ашыруу, илим изилдөө, окутуучулардын, студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн арттыруу, PhD докторантура ачуу, тилди жеңил усул менен үйрөтүү багытында борборлорду ишке киргизүү, туризм адистигинин студенттери үчүн да француз тилин киргизүү сунуштарын талкуулашты. Когда студент изучает французский язык в ОШ, то он может быть уверен, что он найдет университет во Франции, который его заберет. И он может получить хорошее образование, а еще он может получить стипендии от посольства Франции. Вот. Поэтому я здесь, чтобы объяснить этого. Изучайте французский язык, потому что тогда будут очень хорошие возможности. Жыйындан соң элчи окуу жайдагы француз тилин окуткан окутуучулар жана француз тилин үйрөнүп жаткан студенттер менен баарлашты. Студенттер менен жолугуп, мүмкүнчүлүктөр жөнүндө айтып берип жатат. Себеби ар кандай стипендиясы бар программалар бар экен Франциянын университеттеринин. Ошолор жөнүндө маалыматты кеңири жайылтуу максатында да ушул жолугушууну уюштурдук студенттер менен. Мен ойлойм, мындан кийин дагы Франция мамлекетинин ар кайсы университеттери менен биз жакшы кызматташууну түптөп алабыз. Ош мамлекеттик университети Франциянын Пуатье университети менен 2023 жылдын февраль айында кызматташуу келишимине кол койгон. Учурда Ошмуда эксперименталдык тайпалар француз тилин үйрөнүп жатышат. Студенттер 2 жыл ичинде француз тилин B2 деңгээлинде үйрөнүп, андан кийин Франциянын стипендиялык программаларына катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Хороший уровень французского языка, где-то приблизительно уровень B2. Иорданиянын министрликтери Ошму менен тажрыйба алмашып, кызматташууну көздөөдө. Бул үчүн билим берүү, социалдык өнүктүрүү министрликтеринен жана бир катар кайрымдуулук бирикмелеринен өкүлдөр келип кетишти. Аларды ректор Кудайберди Кожобеков кабыл алып, жакынкы аралыкта жүргүзүлүүчү кызматташтыктарды талкуулады. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков бүгүн 25 сентябрда Иорданиядан келген өкүлдөрдү кабыл алды. Анда Иорданиянын билим берүү министрлигинен, социалдык өнүктүрүү министрлигинен, үй бүлөлөрдү бекемдөө боюнча улуттук ассоциациясынан, Ыйыкташ жана Герасия аялдар кайрымдуулук ассоциациясынан келген өкүлдөр бар. DVV International — организация, которая занимается образованием взрослых и работает здесь с различными партнерами в Кыргызстане на протяжении 20 лет. Сегодня мы здесь, чтобы показать опыт предыдущего сотрудничества нашего с Ошским государственным университетом. Жолугушуунун алкагында ректор DVV International Кыргызстан өкүлчүлүгү жана Ошму Curriculum Global программасы биргеликте ишке ашырган
чоң адамдарды окутуу программасы жана анын окутуу ыкмалары университеттин магистратура бөлүмүндө колдонуп жаткандыгын айтты. Бул программа боюнча Ошмудан 22 андрогог тренер даярдалып чыккан. DBB International корпорациясынын жардамында жыл сайын программалары ийкемдүү өзгөрүп, заманбап технологиялар менен байытылып атат. Ош мамлекеттик университети менен тажрыйба алмашуу, кызматташуу максатында келген коноктор менен суроо жооп орун алып, жакынкы аралыкта жүргүзүлүүчү кызматташтыктар талкууланды. Квалификацияны жогорулатуу институтунун директору Ташполот Жороев чоң адамдарды окутуу Ошмуда аталышындагы презентация жасады. Ректорубуз менен кошо биргеликте чоң талкуу, суроо жооптор болду. Натыйжада биз төмөндөгүдөй жыйынтыктарга келдик. Ош мамлекеттик университетинин квалификацияны жогорулатуу борборунун базасында чоңдорду окутуу үчүн атайын бир лабораторияны түзүү пландаштырылып жатат. Анан ушул лабораторияда ушу кыска убакыттын ичинде эме биздин Кыргызстаныбыздын элине адистиктерди берүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан кийин биз өзүбүздүн пландарыбызды айттык. Ошонун негизинде момундай чоңдорду окутуунун бир жаңы эшиги ачылды десем болот да. Жыйындын жүрүшүндө окуу жайдын квалификацияны жогорулатуу институтунун алкагында чоң адамдарды окутуу лабораториясын түзүү аракеттери көрүлүп жаткандыгы белгилүү болду. Кыргыз тилинин мамлекеттик макамга ээ болгондугуна быйыл 35 жыл болду. Бул күнгө карата өлкөдө атайын иш-чаралар өттү. Анын алкагында Ошму 3 айлык жарыялады. Анда эмне иштер аткарылат, окуу жай тилди өнүктүрүүгө кандай салым кошууда, бул тууралуу кесиптешим баяндайт. 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. Аны утурлгай Ош мамлекеттик университетинде студенттер тарабынан даярдалган сахналык көрүнүш, көркөм окуу, макал айтышуу, обондурлар менен коштолгон салтанат өттү. Sorry, I don't understand. Ош супер сити. Да, Ош супер. Тил майрамына карата биз атайын концерттик программа уюштурганбыз. Азыркы жаштар арасында көбүрөөк чет тилине басым жасалгандыктан биз бүгүнкү майрамды бир гана кыргыз тилинде өткөрүп беребиз. Баарыңыздарды 23 сентябрь тил майрамы менен куттуктайбыз. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы байма-бай Кыргызстан боюнча белгиленип келет. Окуу жайдын мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири тил экенин айтты. Ал кыргыз тилинин өнүгүшүнө ар бир адам өз салымын кошуш керек дейт. Албетте, мамлекеттик тил деген түшүнүктүн ичинде улуттук идеология, улуттун тарыхы, улуттук баалуулуктар, кыргыз жараны, улуттук нарк, саламдашуу адеби, сүйлөшүү адеби баары ошол мамлекеттик тил деген түшүнүктүн ичинде жашап келгендиктен мамлекеттик тил бул мамлекеттүүлүктүн түпкү пайдабалын түзүп турат. Ошондуктан Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил саясаты, Ошму мамлекеттик тилдин ордосу деген чоң аталыштагы 3 айлыктын жүрүшү мына ушундай бир нече факультеттердин, колледждердин, институттардын иш-чаралары менен коштолот. Иш-чаранын жүрүшүндө мамлекеттик тилге жетиштүү көңүл бөлүп, өнүктүрүү боюнча демилгелер айтылды. Жакын күндөрдө биздин Шүкүр Вазирович жана Илхам Сайпидин айларыбыздын ушундай бир кыргызча, орусча, англисча бир лугат экономика боюнча китеби жарык көрдү. Кыргыз тилинде монографиялар, окуу усулдук колдонмолор, илмий макалалар жарыяланууда, иш-чаралар 23 сентябрда жыл сайын биз белгилейбиз. Тил күнүнө арналган кечелер окуу жайдын бардык факультет, институт жана колледждеринде өттү. Мында студенттер тарабынан концерттик программалар уюштурулду. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Теманы улай мамлекеттик тилдин 35 жылдыгына карата уюштурулган республикалык сынакта филология жана маданият аралык маданият коммуникация институтунун улуг окутуучусу Айгүл Осмонова 1-орунду ээледи. Сынакка өлкөдөгү 13 жогорку окуу жайдан 25 окутуучу катышып, Ошмудан Айгүл Осмонова, Бермет Закирова, Жазгүл Максутовалар барды. Иш-чара мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткандар арасында өткөрүлдү. Мында катышуучулардын мамлекеттик тилде окутуудагы чеберчилиги, колдонулган усулдары,
дагы аны өнүктүрүү боюнча ишмердүүлүгү, жетишкендиктери жана аткарылган иштери каралды. ОШМунун окутуучулары 2021 жылдан бери кыргыз тилин деңгээлдик тутумда окутуп келишет. Студенттер үчүн А2, Б2 деңгээлиндеги кесиптик кыргыз тили колдонмосу чыгарылган. Ош мамлекеттик университетинин студенти Наргиза Жолдошбай кызы дүйнөлүк WorldSkills чемпионатына катышып атайын медалга ээ болду. Мелдеш 11-14 сентябрда Франциянын Лион шаарында өттү. Анда 70 өлкөдөн тандалып алынган катышуучулар 62 кесиптин түрү боюнча күч сынашкан. Наргиза Жолдошбай кызы мода технологиясы адистиги боюнча катышып 20-орунду камсыздаган. WorldSkills International эл аралык коммерциялык эмес ассоциациясы уюм ар жылы жумушчу кесиптерди жайылтуу, кесиптик даярдоонун жана квалификациянын статусун жана стандарттарын жогорулатуу максатында эл аралык мелдештерди өткөрүп келет. Агартуу тармагына чоң салым кошкон Ош мамлекеттик университетинин доценти Абдыган Абдывалиев 70 жашта. Маракеге карата эл аралык илимий практикалык конференция уюштурулуп, Кыргызстандан чет жактан окумуштуулар келди. Аны менен катар Абдывалиевдин илимий педагогикалык ишмердүүлүгүнүн 50 жылдыгы белгиленди. Илимий форумга кабарчыбыз да катышып келген. Университетте Абдыган агай сындуу ардагерлерибиз, аксакалдарыбыз болгондугу үчүн да ОШМунун кадыр бакыты, коомдук аброю бийик деп ойлойм. 26 сентябрда Ош мамлекеттик университетинде агартуу тармагына жарым өмүрүн арнаган Абдыган Абдывалиевдин 70 жылдыгы белгиленди. Кечеге анын мурда жана азыр чогуу эмгектенген кесиптештери, курсташтары, классташтары, шакирттери жана студенттери катышты. Алардын арасында калаадагы жогорку окуу жайлардын ректорлору да бар. Алгач ОШМунун ректору Абдывалиевдин ишмердүүлүгүнө токтолуп, кесиптеш катары билим берүүгө кошкон салымын белгиледи. Эл аралык байланыштар боюнча мамилелерди чыңдоого кошкон салымыңыз баа жеткис экендигин сөзүнүн башында белгилеп кетким келет. Устат катары сиз менин карьера жасашымыз үчүн салым кошконсуз. Сиз менен студент мезгилден баштап таанышпыз. Студенттик жылдарда эң алгачкы ушул таланттуу лекторубуз, жетекчи катары эсимде калгансыз. Маракеге карата Абдывалиевдин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн 50 жылдыгына арналган билим берүүдөгү маалымат технологияларынын актуалдуу маселелери аталышындагы эл аралык конференция өттү. Ош мамлекеттик университетинин сыймыгы катары эмес, сиз окуткан бүтүрүүчүлөрүңүз, окуткан студенттериңиз Кыргызстандын эмес, башка жактардын баардык жактарында дагы иштеп, жакшы мыкты иштеп аткан эске алуу менен сиз кыргыз элинин сыймыгы катары агайыбыз экениңизди айтып коеюн деп атам. Сиз окуткан студенттер азыр биздин Ош мамлекеттик педагогика университетинде бир эжекебиз окуу жайыбызда ошол математика факультетинин деканы болсо, бир окуучубуз ошол жерде атайын информационный технология боюнча директор. Кечеге үй бүлөсү, бир туугандары, жакын санаалаштары да чакыртылган. Замандаштары анын эмгекчилдигин, адамдык асыл сапаттарын айтып беришти. Биздин үй бүлөдө эки бир тууган болобуз. Мен менен иним чет өлкөдө окуп, чет өлкөдө иштеп атат. Мен деле Москвада 15 жыл окуп иштеп, азыр биякта келип, биякта Кыргызстанга салым кошконго аракет кылып, ошону бизге үйрөткөн менин атам. Биз агам менен сыймыктанабыз. Ошол агамдын жөнөкөйлүгү, ар бир ошол туугандарына, ар бир үй бүлөнүн мүчөсүнө өзүнчө көңүл бөлүп, ошо мамиле жасайт да. Анан ошондуктан Абдыган акемдин баардык айылдаштары, туугандары сыймыктанабыз. Сыймыгыбыз биздин мындан кийин дагы көп жашасын, ошо балдарынын жакшылыгын көрсүн, ошо сыйлуу төрдүн ээси болсун. 1971 жылы студент болуп биринчи курска келсем, Абдыган Осмонович экинчи курста окуп жаткан мезгил экен. Дээдик ошондон бери мына 50 жылга жакындап калды. Экөөбүз тааныш болуп, чогуу окуп, чогуу жүрүп, кээ бир маселелерди талкуулашып келе жатабыз. Абдыган Абдывалиевдин Ошмуда эмгектенип жатканына быйыл туура 50 жыл болот. Эл аралык байланыштар бөлүмүн көп жылдар бою жетектеп, университеттин чет өлкөдөгү жогорку окуу жайлар менен кызматташуу келишимдерин ишке ашырган. Буга байланыштуу Маракеге коңшу өлкөлөрдүн Оштогу элчилери да келишти. Алар Абдывалиевдин окуу жайлар аралык байланыштарды өнүктүрүүгө кошкон салымын атап өтүштү. Казак-кыргыз бауырлас эки эл арасындагы улуттук
тарихи құндылықтарды сақтап, өскелең ұрпақты отансүйгіштік пен татулық, елжандылыққа тәрбиелеудегі аса құнды еңбегіңіздің әрдайым жемісін көре беріңіз. Тот неоценимый вклад, который он внес в развитие дружбы между Россией и Кыргызстаном, будут вписаны в книгу «Наша дружба». Это более 10 образовательных программ, совместных программ, которые открыли между вузами России и Кыргызстана. 70 жаштагы Абдыган Абдуалиев Жалал Абад облусунун Созак районунун Бек Абад айылында туулган. 1974 жылы Ош педагогикалык институтунун физика-математика факультетин артыкчылык диплому менен бүтүрүп, ошол эле жылы өзү окуган факультетте иштеп калган. Көп жылдар бою Ошмудагы кандидаттык диссертацияларды корготуучу кеңештин мүчөсү болгон. 2023 жылы президент Садыр Жапаров ага эмгек сиңирген кызматкер наамын тапшырган. Учурда жубайы менен 2 уул 4 неберени тарбиялап келет. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Жаңы окуу жылына карата Ошму студенттердин окуу акысын төлөөдөгү көйгөйүн чечип берди. Ал үчүн Майеду онлайн тиркемеси иштеп баштады. Аны кантип колдонобуз, кесиптешим Мээрим Айтмаматова бул боюнча түшүндүрмө жасаган. Көрүңүз. Сиз Ош мамлекеттик университетинин студентисиз. Бирок окуу акысын кантип төлөөнү билбей турасыз. Анда азыр контрактты Майеду чекит Ошсу чекит KG сайт аркылуу кантип төлөөнү айтып берем. Алгач сиз Google аркылуу Майеду сайтына киресиз. Логиниңиз менен сыр сөздү жазасыз. Андан соң сайттын меню баскычын басып, контракт бөлүмүнө киресиз. Майеду шилтемеси биринчи окуу семестрине жеке эсеп берет. Кийинки кадам Финка жана Керемет банктын терминалынан образование баскычын басыңыз. Бул бөлүмдөн Ошмуну тандайсыз да, банктык эсебиңизди жазып, кийинки баскычын басасыз. Аты жөнүңүз, адистигиңиз көрсөтүлөт. Эми акчаны терминалга төлөйсүз. Банк өзүнө тиешелүү 15 сом комиссияны алат. Төлөп бүтүп, кайра тиркемеге кириңиз, дароо төлөндү деген жазуу чыгат. Эсепти Финка же Керемет банктын терминалына же болбосо банктардын кеңсесине барып төлөсөңүз да болот. Быйылдан тарта университетте робототехника багытындагы адистер даярдала баштагандыгын жар салган элек. Бул чыгарылышта студенттерге кандай шарт түзүлүп, эмнелер окутулуп жаткандыгын көрүп келдик. Сюжеттен кененирээк таанышыңыз. Биздин студенттер Кытай тилин үйрөнүү менен биргеликте бул роботторду чогултууну дагы үйрөнөт. Бул робототехника жана жасалма интеллект борбору Борбор Азия боюнча өлкөдөгү Ош мамлекеттик университетинде гана бар. 2024 жылдын жаңы окуу жылында мехатроника жана робототехника адистигине студенттерди кабыл алып баштаган. Бул чыгарылышта Ошмунун аталган адистигинин мүмкүнчүлүгү, артыкчылыгы жана алдыдагы жетишкендиктери тууралуу айтып беребиз. Сонун. Негизи бул жерде деталдар жайгашкан. Адина Туратбек кызы быйыл робототехника адистигине тапшырды. Ал бул кесипти кичинесинен максат кылып жүргөн. Мен бул адистикке кичинемден бери кызыгам. Мектеп учурунда окуп жатканда мен бул боюнча маалымат издедим. Кыргызстан боюнча бир гана Ошмуда болгондугу үчүн мен азыр Ошмуда окуп жатамын. Жаңы окуу жылынан тарта Ош мамлекеттик университетинде мехатроника жана робототехника адистиги окутулуп баштаган. Учурда Адина сыяктуу бул кесипке кызыккан 50 студент билим алууда. Алар 2 баскычта окушат. Азыр робот тетиктерин туура колдонууну үйрөнүп жатышыптыр. Бул адистик негизинен практикалык түрдө сабактар өтүлөт. Кытай тили дагы биздин окуу планына киргизилген, Кытай тили дагы үйрөтүлөт. Экинчи курстан тартып студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча Кытай өлкөсүнө жөнөтүлөт. Кытай өлкөсүндө биздин студенттерибиз жаңы технологиялар менен таанышып, роботторду өндүрүп чыгаруучу заводдо өздөрүнүн практикасына өтүшөт. Борбор турмуш тиричиликте өндүрүштө завод фабрикаларда колдонулуучу роботторду иштеп чыгарат. Бул роботторубуз
Кыргызстанда дагы ушул роботторду колдонгон ишканалар бар. Чет өлкөдө айтсак, бул роботторду чоң компаниялар иштетет. Мисалы Tesla компаниясы, BMW компаниясы өзүнүн машиналарын чогултуу үчүн ушул роботторду колдонушат. Студенттер окуун аяктап алып, иш издеп кыйналбайт. Анткени аларды дароо жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармагында иш алып барган компанияларга жумушка орноштуруу пландалган. Биз бул жерде роботтордун түзүлүшүн гана эмес, кошумча Кытай англис тилин да кошо үйрөнүп жатабыз. Бул бизге окууну аяктаган соң башка мамлекеттерде белгилүү компанияларда иштөөгө толук мүмкүнчүлүгүн түзүп берет. Анткени жумуш маселеси толугу менен чечилген. Кудайым буюрса келечекте Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн салымыбызды кошобуз. Буга чейин окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков Кытайдын кесиптик институту жана робототехника өндүргөн компания 3 тараптуу кызматташуу келишимине кол коюшкан. Ага ылайык Кытайдан окутуучулар чакыртылат. Алар сабактарды ошмунун адистери менен чогуу өтүшөт. Учурда бирөө келди. Жакынкы күндөрү калгандары да чакыртылат. 2-3 күн болуп калды, келип уже даярдап, мына техникаларды программалык жактан камсыздап, ушул ишин жүргүзүп жатат. Алар бизге жакын арада мугалимдерди жөнөтүшөт. Биздин мугалимдер менен кошо биргеликте ушул мехатроника жана робототехника адистигин даярдайбыз. Окуу жай тарабынан бөлүнгөн 500 чарчы метр аянтка Кытайдын ири компаниясы тарабынан $7 миллион робототехникалар алынып келинет. Бүгүнкү күндө $2 миллион роботтор келген. Калганы жакын арада жеткирилери күтүлүүдө. Ош мамлекеттик университетинин базасында койлордун эт май багытындагы жаңы тукуму изилденүүдө. Ала Тоо породасы жергиликтүү кыргыз койлоруна кийсар кочкорлорун аргындаштыруу жолу менен алынган. Кабарчыбыз $30 000 чейин бааланган койлордун жаңы тукумун изилдөө жарыяны кантип жүрүп жатканы менен таанышып келди. Булар Ала Тоо породасындагы кочкорлор. Кыргызстанда 25-30 жылдан бери изилденип, эми гана Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарына чыгарыла баштады. Негизи Ош мамлекеттик университетинин алдындагы ветеринария клиникасы эксперимент үчүн жалпы 20 койду тандап алышкан. Алардын эң жашы 8 айлык. Адистер кочкорлорду союп, ар биринин салмагын аныктап, ДНК тести боюнча изилдөө жүргүзүштү. Учурда сүт жана эт көрсөткүчтөрү изилденип жатыптыр. Бул аракет менен окуу жай стандарттарды иштеп чыгат жана Ала Тоо породасын патенттөөгө мүмкүндүк болот. Стандартын чыгаруу үчүн эт кунардуулугун бүгүн ушул мал союучу жайда аныктап жатабыз. Аны үчүн 8 айлык, 18 айлык козу кочкорлордон 5-5 баштан алып келип союп, ошонун бардык мүчөлөрүн өзүнчө тартып, мисалы үчүн сойгонго чейин канча килограмм болот, сойгондон кийин тушасы канча килограмм болду, каны канча болду, териси канча болот, бут шыйрактары, башы дегенде ички органдары, өпкө бооруларын бардыгын өзүнчө тартабыз дагы. Анан жазып коебуз. 3-4 мүнөт ашып кетсе, бир 5-6 мүнөттүн ичинде биз ошол койлордун этинин, мисалы үчүн нымдуулугу канча, влажность деп коебуз, влагасы, анан белогу канча, протеини канча, ошону чыгарганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Мында экспресс анализатор оборудованиялары камсыз болгон да лаборатория. Ала Тоо породасы жергиликтүү кыргыз койлоруна кийсар кочкорлорун аргындаштыруу жолу менен алынган эт май багытындагы жаңы тукум болуп саналат. Өзгөчөлүгү атайын тоют даярдалбайт, жайыттарда тоолордо эле бакса болот. Түсү 90-95% капкара, карапайым капчыктуу, элдин чөнтөгүнө ылайык, 70-80% тоодон от талап кылат, тойтtu. Бунун өзгөчөлүгү тоолордуга ылайык. Бунун дагы бир өзгөчөлүгү ысык суукка чыдамдуу. Анан алыска жайлоого айдаганда дагы өзгөчөлүгү ошол жерде көрүнүп турат. Анан бунун
кунардуулугу, эгиздүүлүгү 100-үнө 120-122ден эгиз берет. Анан кара кылчыктуу, суукка чыдамдуу ушул породадан чыгарабыз деп ниет кылып отурабыз. Кочкорлордун ДНК-сын изилдөө үчүн уюштурулган бул жолку иш-чарага түштүк аймагынан келген чарбагерлер, мал доктурлар жана ала тоо породасын өстүрүү ассоциациясынын өкүлдөрү катышты. Аймактан келген малчылардын айтымында ала тоо породасы башка койлорго салыштырмалуу эттүү келет. Мисалы, бир койдон 65-70 килограммга чейин эт алса болот. Ал эми бир асыл тукум койдун баасы $5,000 $10,000 чейин сатылууда. Айрымдарын $30,000 баалагандар да бар. Ала тоо деп койгонубуз эмда неме кылганда биз жалпы ала тооду байырлаган элбиз. Ушул мына жайыттан пайдаланыш үчүн эл карапайым элге бул пайдалуу кой деп шуну кайсадан болсо алып бакканга буну шарт туура келет, акчасы да туура келет. Биздин өзүбүздүн жер шартыбызга ылайыктуу, тоого ылайыкташкан, мисалы Ош областынан Ноокат районунан мисалы Алайга көчүп барышат, примерно бир 5-6 күндө көчүшөт. Ошого ыңгайлашкан, көп узак жолго баса турган, анан тоо ташка ылайыктуу, анан өзүбүздүн капчыгыбызга ылайык. Мисалы эми 2 мал жем берип уларды биз кармет этпейбиз да. Бери мисалы 200-300 грамм менен кышында гана сууктарда берип, калган жактан толко жайыт эсебинен гана пайдаланган ушул карапайым эл үчүн абдан ыңгайлуу деп ойлоп атабыз да. Жаңы породанын тукумун изилдөө 2025 жылы аяктайт. Эксперименттин жыйынтыгы менен ар бир кочкор идентификациядан өтүп, чип коюлат. Быйыл 2024-2025-те аяктап бүтөбүз. Чипирование бүт немелердин анализдерин текшерип, кудай кааласа 25ке аракет кылып атабыз. Аз калды. Анан ар бир чарбагерлер, ар бир райондун, областтын, Баткендин, Жалал Абадтын райондун ар бир чарбагерлер ар өз немелерин, королорун, койлорун немеден чиптен өткөзүп, уже даярдап атабыз. Кудай кааласа насип кылса, мына 24-25-тин октябрына дейин бүтөбүз деп ниет кылып атабыз. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинде ала тоо породасынын кочкорлорунан жасалма урук алынып, сапаты текшерилген. Аны менен бирге кочкорлордун даярдыгы аныкталган. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинде орун алган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуз.